5 bölüm. Ошол жерде Анания аттуу бир киши бар эле. Ал аялы Сабир экөө жерин сатып, түшкөн акчанын бир бөлүгүн аялынын макулдугу менен жашырып коюп, калганын элчилердин алдына алып келди. Петр ага айтты: Эй, Анания, эмне үчүн ниетиңди шайтанга бийлетип, ыйык рухка калпайттың? Эмне үчүн жерден түшкөн акчадан кытып алдың? Жерда саткандан кийинки түшкөн акчада сеники эмес беле? Эмне үчүн минтип ниетиңди буздуң? Сен адамдарга эмес, Кудайга калпайттың. Анания бул сөздөрдү угар замат жерге кулап жан берди. Бул окуяны көрүп билгендерди катуу коркунуч басты. Бир нече жигит ордунан туруп, аны кепиндешти да, тышка алып чыгып көмүп салышты. Мындан 3 сааттай өткөндө болгон окуядан бейкапар Ананянын аялы келип калды. Петр андан: Айтчы, жерди ушунча акчага саттыңар беле? деп сурады. Аял: Ооба, ушунча акчага. деп жооп берди. Ошондо Петр ага айтты: Силер кантип эгебиздин рухун сыноого батындыңар? Тигине эриңди көмгөндөр эшиктен кирип келе жатышат. Эми сени да алып кетишет. Ошол замат аял Петрдин алдына кулап түштү да жан берди. Алиги кирип келген жигиттер анын өлгөнүн көрүштү да тышка алып чыгышып, күйөөсүнүн жанына көмүштү. Бүтүндөй жыйынды жана муну уккандардын баарын Кудайдын улуу коркунучу басты. Эл арасында элчилер тарабынан көп кереметтер менен укмуштар жасалып жатты. Шенгендер ибадатканадагы Сулаймандын бастырмасында дайыма чогулуп турушту. Элдин баары аларга ыраазы болуп сүйлөп жатышса да, арасынан эч кимиси алардын катарына кошулууга батынбады. Эгебизге ишенгендердин саны болсо улам өсө берди. Алардын арасында көптөгөн эркектер жана аялдар бар эле. Элчилердин иштеринен улам эл кур дегенде өтүп бара жаткан Петрдин көлөкөсү оорулуулардын кээ бирине болсо да тийсин деп, аларды төшөгү менен сыртка алып чыгып жатышты. Көптөгөн адамдар Иерусалимге шаардын чет жакасынан келип турду. Алар оорулууларын, кара күчтөргө байлангандарын көтөрүп келишти. Баары оорусунан айыгып жатышты. Ал эми башкы дин кызматчы менен Садукей тобуна кирген адамдар муну көрө албай ызырынышты. Алар элчилерди кармап абакка камашты. Бирок түндө эгебиздин периштеси келип, эшиктерди ачып жиберди да, аларды сыртка алып чыгып мындай деди: Ибадатканага баргыла да, бул чыныгы өмүрдүн сөздөрүн элге төкпөй чачпай айтып бергиле. Периштени угуп, элчилер таң эрте ибадаткананын короосуна кирип, таалим беришти. Ошол арада башкы дин кызматчы менен анын шериктери келишип, эл башчыларынын баарын жогорку кеңешке чакырышты. Элчилерди түрмөдөн алдыруу үчүн киши жөнөтүштү. Бирок кызматкерлер барып, түрмөдөн аларды таппай кайтып келишти. Биз түрмөнүн эшиктери бекем жабылып, дарбазаларынын жанында сакчылар турганын көрдүк. Бирок ачып караганыбызда ичинен эч кимди таппадык, дешти алар. Жогорку дин кызматчылар жана ибадаткананын кароол башчысы муну угушканда таң калышып, түшүн албай баштары катты. Ошол кезде бир киши келип: Силер түрмөгө олтургузган адамдар ибадаткананын короосунда элге таалим берип жатышат, деп кабарлады. Ошондо кароол башчысы кызматкерлери менен бирге барып, элчилерди алып келди. Бирок эл таш бараңга алып жибербесин деп коркушкан алар элчилерге кол көтөрө алышкан жок. Аларды жогорку кеңештин алдына чыгарышты. Ошондо башкы дин кызматчы
аларга мындай собол узатты. Силерге жанагы адамдын атынан элди окутпагыла деп эскертпедик беле. Силер болсо бул окуңарды бүт Иерусалимге жайып жибердиңер да. Бизди анын канына забын кылганы турасыңар. Петр менен анын жанындагы элчилер мындай жооп беришти. Адамдардан көрө Кудайга баш ийиш керек. Биздин ата-бабаларыбыздын Кудайы силер жыгачка асып өлтүргөн Исаны кайра тирилтти. Исраил эли ниетин өзгөртүп, күнөөлөрү кечирилсин деп, кудуреттүү Кудай аны башчы жана куткаруучу кылды. Буга биз да Кудай өзүнө баш ийгендерге берген ыйык рухта күбө. Муну укканда тигилер катуу жаалданып, аларды өлтүргүлөрү келди. Жогорку кеңештин ичинде фарисейлер тобуна кирген эл сыйлаган Гамалиел аттуу дин мугалими бар эле. Ал ордунан турду да элчилерди бир аз убакытка сыртка алып чыгууну буйруду. Аларды алып чыгып кетишкен соң мындай деди: Урматтуу агайын туугандар, бул адамдарга чара көрүүдөн мурда жакшылап ойлонгула. Анткени жакында эле Теда деген бир киши өзүн кайсы бир улуу инсанмын деп чыккан болчу. Ага 400 киши кошулду. Бирок ал өлтүрүлдү эле, аны ээрчигендердин баары тарап жок болушту. Андан соң эл каттоо убагында Галилеялык жүйүт чыгып, көп адамдарды ээрчитип кетти. Бирок ал да өлтүрүлгөндөн кийин аны ээрчигендердин баары тарап кетишти. Азырда силер бул адамдарды өз жайына койгула. Анткени бул иш аракет адамдан болсо, анда ал бузулат. А эгер Кудайдан болсо, анда силер буза албайсыңар. Абайлагыла, Кудай менен касташып жүрбөгүлө. Жогорку кеңештин мүчөлөрү анын тилин алышты. Алар элчилерди чакырып алып сабатып, Исанын атын атап сүйлөөгө тыюу салып кое беришти. Элчилер болсо эгеси Иса үчүн ушундай кордук тартууга татыктуу болушканына кубанып, жогорку кеңештен чыгып кетишти. Алар күндө ибадатканада, үйлөрдө адамдарга таалим беришип, Иса Машаяк тууралуу жакшы кабарды таратууну токтотушпады.